барыңар ойлонгондой эле жок болушуңар керек ким куугунтуктап атканын. Албетте бүгүнкү сөз биздин мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасы жөнүндө болот. Былтыр Конституцияга өзгөртүү киргизүүнүн аркасы менен биз коопсуздук кызматына эбегейсиз чоң укуктарды бердик. Бүгүнкү күндө ал аябай үч баштуу ажыдар болуп кетти. Бул орган тилекке каршы ошол органды жетектеген жигит азыр деле президент алмашса дагы бул органды жетектеген жигит алмашпай турат. Ошон үчүн кыргыздарда бир аябай катуу айтылган сөз бар экен. Жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлсүн депчи. Эсиңерде барбы? Бир жыл мурун ушул убакта Киризгейт деген чоң афера ишке ашкан. Ушул биздин жигитибиз аны көркөмдөп, элге жакшынакай кылып, канчалык калпчулук болсо ошончолук чындыкка окшош деп көрсөтүп берген. Анан кызматтан кетип аткан президентибиз ушу Киризгейттин башы ачылбаса, мен жумуштан да кеткенге даярмын, бул жигитти жумуштан алганга да даярмын деп убадасын берген. Жигиттик сөзүндө турбай эле же Киризгейтти аягына чыгарбай, же жумуштан албай кеткени өкүнүчтүү. Мен ойлойм, эмки жылы ушундай жыйынтык чыгарып аткандан кийин репрессияга алып аткан жигитибиз жумушсуз эле калат деген ойдобуз. Анан балким маселе бул жигитте эмес, маселе ушу коопсуздук кызматына тиешеси жок функцияларды биз алып сала алабызбы деген үмүттөбүз да. Бул жана экономикалык кылмыштардын баарын алыш керек. Булар деген экономист болуп, коррупция менен күрөшпөй эле койсун, коррупцияны ачык айкындуулук менен гана күрөштө болот. А бул эң жабык орган болгондон кийин ошондой коррупцияга байланышкан кылмыштардын баарын берип коюшту. Бул туура эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, бул сыйгыртты берип атканда ошол нерселерди да айтып, Кыргызстан оңдуу жолго түшөт го деген үмүт бар. Рахмат.